Assalamu alaikum жалпыға. Мен бардык көрүүчүлөрүмө дайыма эки нерсеге үгүттөп келем. Биринчиси өдөдөгү өскөн нерселерди мүмкүн болушунча аз колдонуу, жерде өскөн нерселерди дайыма көп колдонуу. Өдөдө өскөн нерселерге эмнелер кирет? Алма, өрүк, гилес, шабдолу, алмурут, банан жана башкалар. А жерде өскөндөргө кайсылар кирет десеңиз, булар кирет. Үйдө ушулар бар болгондугуна байланыштуу ушуларды көрсөтүп коердим. Булардан сырткары помидор, балдырың, капуста, баклажан жана башкалар кирет. Эмне себептен ушуларды көп жеш керек? Ушул суроого бүгүн жооп тапкан аракет кылабыз. Айтмакчы, жерде өскөн нерселерден дарбыз менен коонду дагы аз жеш керек. Алар дагы биз үчүн пайдадан көрө зыяны көбүрөөк. Эми жер жемиштерге басым жасай берели. Эмне үчүн аларды көп жеш керек? Биринчиден, буларда калория өтө аз. Демек биз аларды канча көп жегенибизге карабай эч качан толуп кетпейбиз. Бир гана картошкадан сырткары картошканы мүмкүн болушунча аз жеңиздер. Себеби бул азыкты бышырганда калориясы кескин түрдө көбөйүп кетет дагы биз үчүн зыяндуу азыкка айланат. Эми кандай кылып жейсиз? Мисалы бүгүн жедиңиз, эртең жебең, бүрсүгүн жедиңиз, бааны эртеси жебең. Анан дагы картошка кошулган тамакты жей бересиз, картошканын өзүн жебей коесуз. Ошондо сизге зор пайда болот. Ал эми башка пайдаларын айта турган болсом, жер жемиштердин калориядан сырткары кандагы канттын деңгээлин мүмкүн болушунча төмөн сактап берет. Бул биз үчүн өтө пайдалуу, диабеттен жабыркагандар үчүн дагы өтө пайдалуу. Кандагы зыяндуу холестериндин деңгээлин дагы мүмкүн болушунча төмөн кармап берет. Кандагы pH'тын, эми деги эле бүт денебизде pH бар, ошонун деңгээлин дагы нормада сактап бергенге жардам берет. Эгерде pH'ыбыз норма болсо, биз эч качан оорубайбыз. Анан өттү жакшы келтирип берет. Өт жакшы келчү болсо, тамак жакшы сиңет. Анын жакшы бөлүнүп чыгышы үчүн болсо, биз жер жемишти көп жешибиз керек болуп атат. Анан албетте витамин, минералдарга эң бай азыктар ушулар. Сөзсүз түрдө аларды көбүрөөк алыш үчүн биз таблеткага басым жасабашыбыз керек. Болгону ушул жер жемиштерди көбүрөөк жей беришибиз керек. Иммунитетибиз дагы сөзсүз түрдө көтөрүлөт. Анан дагы биз жеген тамак организмде ар кандай убакыт сакталат. Эми тамак сиңирүү органдары бир турба сыяктуу ар кандай убакыт. Мисалы кээ бирлердики 10 күнгө чейин сыртка чыкпай тура берет. Демек, канчалык көп турса, бизде ошончолук зыяндуу. Тезирээк чыгып кетиш үчүн буларды көбүрөөк колдонушубуз керек. Көбүрөөк колдончу болсок, булар тезирээк чыгып кетет, биз үчүн зыянсыз болуп калат. Пайдалуу касиеттери бизде сакталып калат. Бизге зыян таасир эткиси келип турган бардык уулуу нерселерди, шлактарды дагы кошо алып чыгып кетет сыртка. Анан дагы биз үчүн өтө пайдалуу болгон жоон ичегибизди микрофлорасын дагы байытып турат. Себеби биздин жоон ичегибиздеги микробдор биз үчүн пайдалуу болгон ушул нерселер менен азыктанат. Эмнеге десеңиздер, булар клетчаткадан турат, а клетчатка болсо ошол микробдордун азыгы. Алар ошол нерсени көбүрөөк жеген сайын жоон ичегибиздин микрофлорасы байып, витаминдерди дагы бизге көбүрөөк чыгарып берет. Организмибиз байыйт, организмибиз күчтүү болот. Мындан сырткары дагы көп пайдалары бар. Айта кетсем, бизди жашартып турат, бизди бакубат кылат. Бардык денебиздин бөлүктөрүнө, чачыбыздан тартат тырмагыбызга чейин, терибизге, бардык жерибизге өзүнүн оң таасирин тийгизет. Ошол себептен мүмкүн болушунча буларды көбүрөөк жей беришибиз керек. Биз үчүн ушул жагымсыз болсо дагы, өйдөдө өскөн нерселер албетте биз үчүн жагымдуу, аларды баратуулуу үзүп жей бергибиз келет. Буларды болсо алыш үчүн дагы бир аз эңкейиш керек болуп калат. Бирок эгер эңкейип эринбей, жагымсыз болсо дагы жей турган болсок, бизге зор пайда алып келет. Биз үчүн жагымдуу болгон нерселер, даамдуу болгон нерселер биз үчүн зыяндуу, а бизге жагымсыз болгон нерселер биз үчүн пайдалуу. Эгерде сиз көп жашагыңыз келсе, эгерде сиз дайым жаш көрүнгүңүз келсе, эгерде сиз дайыма көйлүү күчтүү жүргүңүз келсе, сөзсүз түрдө ушуларды көбүрөөк жей бериңиздер. Маалымат сиз үчүн пайдалуу болгон болсо, бир адам менен болсо дагы бөлүшүп коюңуз, жүрөкчөн басып коюңуздар. Анан комментарийде мага ыраазычылык билдирип аткан бардык ушул комментарий жазгандарга, эжелерге, апаларга, агаларга ыраазычылык билдирем. Көп учурда жооп бере албай калам. Ушул видео аркылуу сиздерге ыраазычылык билдирип койгум келет. Баарыңыздарга рахмат. Сиздердин дубаңыздар менен буюрса дагы да жакшы пайдалуу материалдарды сиздерге чыгара берем.